курулуш кыргыз тилдеги блогерге айланган Мунарбек конокто бизде. Эң бийик имарат куруу максаты менин алдымда турат. Мен дагы атамдын туягын улантып атам деп коем дедим го. Кыздарымдын 3 жыл өткөргөн убактысын көрбөй калдым десе туура болот да. Мен акыркы жолу атам менен апамды кучактаганымды даже элестете албай атам. Ушул 3 нерседе көбүнчө катачылыктар кетет экен. Ошондо аракеттенесиңби? Ооба. Чындап элеби? Чындап эле. Чындап эле? Чындап эле. Кыйын болгон учурлар болсо керек. Эстеп атам да, могу обрывтан туруп секирген моментте. Бир тууганыңды жоготупсуң го, кайсы жылдар болчу эле? Салам алейкум достор. Мурда айткандай эле мен атым Нурлан Мирзаматов. Ушул эле Lights Creative Group компаниясынын негиздөөчүсүмүн. Бизде өткөнкү жылга чейин алган 5 миллиарддык көрүүлөрүбүз бар жана 25 баскычыбыз бар. Анын арасында күмүш баскычтар, алтын баскычтар. Ушул тажрыйбамды, ушул кантип жеткеним боюнча өзүмдүн акысыз онлайн мастер-классында айтып кетем. Бул мастер-класска катышуу үчүн ылдыйдагы тиркеме менен өтсөңүздөр болот. Баса бул мастер-класс айдын 16-сында суббота күнү болот достор. Кечип калыңыздар жана катышып кетишиңиздерди каалайм. Ошол эле YouTube боюнча каналдар кантип жүргүзүү, стратегияны кандай түрдө коюу, ошол эле рекомендациялар кандай чыгуу, обложка канчалык маанини ойнойт, удержание деген эмне, CTR деген эмне, CPM деген эмне, ошондой эле теманы тандап атканда кайсы темалар көбүрөөк ахват, көбүрөөк просмотр жана көрүү алат. Өзүмдө болгон жеке тажрыйбамды суроолордун алкагында айтып берген аракеттенип кетем достор. Салам достор, бул Мирзаматов влог, кыргыз тилиндеги подкаст форматындагы маектерди улантып жатабыз. Бүгүн бизде конокто ишмердигини милиция кызматкери катары баштаган, андан кийин курулуш адиси болгон, андан кийин ишкер, азыр болсо ишкер жана курулуш кыргыз тилдеги блогерге айланган Мунарбек конокто бизде. Кош келдиң, Мунарбек. Негизи мен как публичный адам болбогонума байланыштуу. Мен үчүн бул нерселер аябай кыйын берилди мага. Себеби мен камерага сүйлөгөн эмес, даже селфи кылбачумун да. Көп сүрөткө түшпөйт. Камерага сүйлөгөндөй. Негизи көп сүйлөгөн адамга азыркы убактын тренди болот атпайбы? Өзүңү чыгып тааныштырганчы. Ошого байланыштуу мага аябай кыйын берилди. Камерага сүйлөгөн, сүрөткө түшкөн. То есть бунун артында аябай көп менин өзүмүн страхтарым бар эле. Ошонун баарын бирок чечтим. Ушул нерсеге даярмын деп. Ошондон кийин сүйлөгөнгө бир аз көнө баштадым. Негизи адам баласы бардык нерсеге көнөт. Ошол нерсе менен толук макул болдум. Контент жаратканың эле бул чоң эрдик деп ойлойм. Эмне дегенде көбүнчө баштаган креаторлор, ошол эле контент жаратмандары 10 чыгарылышка чейин деле жетпей бүтүрүп коюшат да. Рилстер кийин жасабай калат, эрк жетпей калат, дисциплина жетпей калат, тартип жетпей калат. Сен болсо улантып, дагы деле курстарга барып, оратордук курстарга барып жүрөт экенсиң. Ал жагынан тажрыйбаң, эксперттигиң бар экен курулуш секторунда. Бирок сен азыр жаңы жааттан тажрыйба алып келатсың да. Ошондой эле ал бир эрдик. Экинчиси, мына канча 2 айдан бери контент жаратып келатасың. Мен сенин көрсөткүчтөрүн көрдүм. Бир рилсиң, мындайча айткан, 0дон баштаган каналың 200дей катылуучуң бар экен эле. Бир рилсиң 200 миңге чейин алып коюптур. Бул сонун көрсөткүч мен үчүн. Эмнеге мен өзүм 2-3 жылдан бери эле рилстер жасап келатам. Мен ошол 100 миңди көрүү алганыма чейин, билбейм, 1 жылдан ашып кетти окшойт. Сен биринчи чыгарылыштын, 2-3 чыгарылышта эле ошол 100 миңдик бир көрүү алып койдуң окшойт. Менин башында 245 катталуучум бар эле. Мен үчүн негизи жаңы баракчамды элдер үчүн ачык кылып, элдерге маалымат жеткирүү жана камерага сүйлөө мен үчүн эң чоң кадам болду десем жаңылышпайм. Себеби мен буга чейин баракчам жабык болчу, жалаң гана менин жакын адамдарым катталган жана көп сүрөт жүктөбөйт элем. Бул кадам мен үчүн жашоомдогу эң негизги кадамдардын бири десем болот. Себеби мен буга чейин сүрөткө дагы, камерага дагы эч качан сүйлөгөн эмесмин. Камерада корккон адам экен элең да. Андай адамдар бизде көп болсо керек. Көп көрүүчүлөр, көп ошол эле ишкер, жаш ишкерлер, жаштарга азыр бат-бат кире башташты. Бирок көп абдан тажрыйбалуу, ийгиликтүү ишкерлер деле камерадан дагы деле корккондор бар да. Сен болсо ошону эр жүрөктүгүң менен кантип кылып кеттиң, балким ошону дагы айтып кететирсиң. Бул кадамды 2 ай, 3 ай ойлондум.
камерага сүйлөнүп көрдүм. Өзүмчө кухняда биздин атактуу Жапыкеев генерал бар эле го. Ошого окшоп кухняда өзүм менен өзүм отуруп алып толтура видео тарттым. Чындыгында бул болгон окуя. Өзүм менен өзүм сүйлөшүп, толтура видео тартып, группаларга жөнөтүп, ошондон баштадым. Андан кийин уже морально даяр болгондон кийин, чечкенден кийин, андан кийин өзүмдүн жеке брендими өнүктүрүүгө кадам таштадым. Бул кадам мен үчүн аябай оор келди. Биринчи тартылган съемкадан кийин мен баардыгын жыйыштырып туруп, кайра өзүм баракчамды жабык кылгым келди. Бирок менин эң биринчи принцип бул бир нерсени баштагандан кийин ошону аягына чейин чыгаруу. Кыргыздарда жакшы сөз бар. Атка учкашкандан кийин түшөм деп суранба дейт да. Ошол сыңар мен бир нерсени баштадымбы, ошонун аягына чейин чыкмайынча эч качан жөн койбойм да. Кухняда мен 1-2 рилс тарттымбы, эми блогер болмойн сайын буну таштабайм дедиңби? Ооба. Бул видеолор азыркыга чейин архивде бар. Москвага барганда биринчи ой жалгыз өзүм менен өзүм кухняда тартып көрөйүн деп жана кылдым. Түнкү саат 12-де тартып баштадым. Эртең мененки саат 4-кө чейин жаңылышпасам бир 50-гө жакын видео тарттым. Салам достор, менин атым Мунар. Телефонумда батарейкам полный болчу. Эртең менен саат 4-кө чейин кечкери видео тартып өчүргөнгө байланыштуу батарейкам отуруп калган да. Эртеси күнү ойгондум. Бир дагы видеом өзүмө жаккан жок. Баарын өчүрдүм да. То есть менин азыркы ушул камерага сүйлөп атканымдын артында аябай көп мээнет бар да. Мээнет дагы, жаңылыш дагы, катачылыктар дагы, аракет дагы бар экен да. Ооба. Камерага сүйлөш бул мен эч качан мындай абалга келем деп ойлогон эмесмин да. Бир маалда эле ушундай блогер өзүмдүн жумушуму аткарган, баскан турган нерсеми элдер менен бөлүшөм деп чечтим да. Мен буга чейин көп адамдардын баракчасына катталгам. Мисалы үчүн бирөөнүкү кызыксыз болсо мен андан катталбай көрбөй коем да. Менин оюмча баракча бул образ жизни да. Сен жашоодо эмне кыласың, кандай кийинесиң, кандай тамак жейсиң, баскан турганыңын ошол жакта сенин баракчаңда бир частичкасы болуш керек да. Ошондо контент живой болот. Мен ошонун артынан аябай иштеп атам, аракеттемин. Буюрса мындан ары дагы көбүрөөк аракет кылам. Кызыктуу өзүм баракчамды кандай болсо, өзүм кандай адам болсом, ошондой алып барганга аракет кылып атам. Сон 230 катталуучу бар экен. Керик көрүүчүлөр үчүн 230дан азыр 5500-5700 катталуучу болду. Канча убакытта? 2 айда. 2 айда. Бирлер күлүп коюп айтышы мүмкүн. Биздин күчтүү блогерлер, мисалы, мен 5000 катталуучуну бир күндө же 2-3 күндө эле алып коем го депчи. Бирок мен сени түшүнөм. Мен дагы ошол контенттерди, блогерликти жараткан адам катары 5000 катталуучуну органикалык түрдө өзүңүн контентиң аркылуу топтош оңой эмес. Ошол эле бизнестин ээлери билсе керек. Толугу менен бир маркетинг отделдери топтоп, 3 адам, 4 адам ошол жака иштешет дагы. 2000, 3000, 3 айда, 4 айда топтошот да. Ончалык оңой эмес. А сен кайсы жол менен ушул жетишкендикке жеттиң? 5000 абдан мындай чоң бир көрсөткүч эмес, бирок чындап эле оңой жол эмес экенин билгендер, түшүнгөндөр түшүнөт деп ойлойм да. Кайсы жолдор менен ушул 2 айда 5000 катталууч, 5,5 катталуучуга жеттиң? Менин үчүн количество, менин баракчамдагы адамдардын количествосу мен үчүн важный эмес да. Мен үчүн менин баракчамдагы катталган адамдарга өзүм баракчамда кандай маалыматтар берген ошол маанилүүрөөк. Албетте 5000 подписчик бул көп адамдан сурадым. То есть көп адамдан сураган жакмын, өздөрү айтышты. 5000 подписчик бул 1 айдын же 2 айдын ичинде топтолгон, бул аябай жакшы көрүнүш деди да. Мен андай нерсени билген эмесмин. Мен мурун ойлочумун, Instagram болсо 10 000, 15 000 подписчикти ойлогом да. 2 ай же 3 айда бат эле каттатып алам депчи. Ар бир катталган подписчиктин ошончолук мээнети бар экен да. Мен ошону айткым келип атат. Бул нерсени мен бир гана сиз аркылуу
жеке брендими өнүктүргүм келди. Себеби сиздин буга чейин баракчаңызды, сиздин кылган кейстериңизди көрүп жүргөм. Негедир сиз менен ушул сферада иштешким келген. И ошон үчүн сизге келдим. Мен ойлойм, экөөбүздүн ортобузда болгон жумуш, ушунчалык мээнет өзүнүн кандай десем, жыйынтыктарын берет. Рахмат. Бул жакта биз айтып коелу, реклама катары болбосун. Брендинг боюнча, контенти боюнча биз Мунарбек менен иштешип келатабыз. Биздин ошол профессионалдык тобубуз ошол контент жагынан, сторителлинг жагынан, мобилография жагынан жардам келип, тейлеп кетатабыз да. Ошону бир ачыктап койдук. Бул реклама катары эмес, жөнөкөй ушул иштешибиздин бир айтып кете турган нерсебиз. Бирок ал чын айтканда эң чечүүчү нерсе эмес да. Бунун баары сенин өзүңдүн чечкиндүүлүгүң, өзүңдүн эркиң жана өзүң барып жүргөн курстарың, өзүң аракеттериң болбосо болбойт болчуго деп ойлойм да. Брендингдин маанисин баягы абдан көтөрмөлөп кылып аткан контент болбосун, чын айтканда сенин жолуң мага кызыктуу болчу. Сен азыркы блогерликтен алдын эмес, блогерлик менен бирге азыр кылып аткан жумушуң ишкерсиң. Өзүңүн компанияң бар, курулуштар кылып атасың. Азыркы билишим боюнча 1,5 миң квадрат метрден көбүрөөк бир курулуштар кылып жаткан кезиң. Ооба. Андан алдын бирок толтура жерде өзүң ишмердиги менен адис катары иштеп жүргөнсүң. Андан алдын болсо сен милиционер экен элең. Ооба. Бул кызыктуу окуя. Ушул боюнча кантип айтып бересиңби? Кандай болуп ушул милиционерден адиске, адистен ишкерге, ишкерден блогер ишкерге айланып калдың? Ошол эле жеке брендингди жүргүзгөн ишкерге айланып калдың. Кыскача түрдө балким айтып кетсең биздин көрүүчүлөргө кызыктуу болуп калар. Жакшы суроо. Бизде Кыргызстанда эң көп профессия алмаштырган адамдардын катарына мен кирип калдым. Ошон үчүн Неге? Канча профессия алмаштырдың? Мен ушул жашка келердин астында 4-5 профессия алмаштырдым. Бир нече убакыт өзүм издедим. Издегенимде бир нече себеби бар. Себеби мага өзүм байкелерим же атам келип мага жолдомо берген эмес. Ким болгуң келет, ким болуп иштейсиң же өзүңө келечекте ким болосуң деп мага суроо берген эмес да. Мен өзүмдүн жолум менен эле кете бергем. Издеп туруп методом исключения азыр ушул курулуш тармагына келдим. Буга чейин милицияда иштедим, Газпромдо иштедим, соода тармагында иштедим. Бирок өзүмүн ушул курулуш тармагына келгенде кылган жумушуман өзүм ырахат алып жана элдерге жакшы бир польза алып келсем, Пайда алып келатканын сездиң. Пайда алып келип, өзүмүн кылган жумушуман ырахат алып баштадым. Акча дагы. Бул дагы маанилүү нерсе. Өзүбүздү ыраазы кылышты да унутпашыбыз керек экен. Бул түздөн түз эң биринчи нерселерден болсо керек. Өзүңдү бактылуу кылыш, өзүң жаккан нерсе менен иштеш, бул жаккан нерсең акча алыш, акча алган нерсең элге пайдалуу нерсе болуш, жана ошондой эле цикл болуп кете берет. Профессия, миссия, страсть жана призвание болуп ошол цикл болуп кете берет экен да негизинен. Сен айткан нерсеңден эле ошол нерсеге келип атам. Өзүңдүн эң жакшы көргөн нерсең менен алектенип келатпсың да азыр. Туура. Ушул өзүм алектенип келаткан нерседен мен ар дайым жаңы нерсени изденем, жаңы нерсени киргизгим келет. Менин негизги максатым ушул эле блогерство, ушул эле жумуш Кыргызстанга жаңы сапаттагы, жаңы модадагы курулушка өзүм салым кошуу. Кандай түрдө бир конкреттүү бир максат болсо керек анда? Конкреттүү түрдө өзүмүн максатым бар. Ал боюнча азыр айтсам туура эмес, аны иш жүзүндө көргөзөбүз. Бар да мисалы кандай десем, бир 100 көп кабаттуу үй куруп чыгуу 3 жылда. Мен билем бул суроомдун жообун билем. Сен Instagram аккаунтуңду изилдеп албетте көрүп жүргөн үчүн мен билем, балким биздин көрүүчүлөргө кызыктуу. Сыр кылбай айтып койбойлу. Кандай максат бар алдыңкы 3 жылда же 5 жылда? Алдыңкы 5 жылда Кыргызстанда эң бийик имарат куруу максаты менен алдымда турат. Азыркы убакта суроолор жаралып атат. Ким эң бийик имарат курат деп. Илим Карыбековду таанысаңыз керек. Ага чейин N Group айтты. Кыргызстанда эң бийик имарат N Group курулат. Андан кийин Royal Group курулат деп. Азыр экөөнүн бирөө курат. Курганда бирок менин максатым 5 жылдын ичинде эң бийик имарат куруу. Бул бир челлендж болот экен анда. Ошолго мен ар дайым
өзүмдүн мээнетимди, өзүмдүн убактымды ошого жумшайм. Өзүң жөнүндө кыскача айтып кеттиң. Жолуңду мындайча караганда үстүртөдөн түшүндүк. Кантип ушул курулушка жана курулуш секторундагы блогерликке айланганың боюнчачы. Жана сенин аккаунтуңда ошол эле эксперттик рилстерин көргөм. Тажрыйбаң боюнча кайсы жакта катачылыктар кетет, ошонун баарын айтып кетесиң. Бирок өзүңдүн жеке жашооңдо бир кыйынчылыктар, эң кыйын болгон учурлар болсо керек. Балким ошол боюнча дагы айтып кететирсиң. Эмне дегенде бир жетишкендик кылган адамдардын ошол кандай кыйынчылыктар болгону өзгөчө кызыктуу да. Балким эгер эсте алсаң, кайсы учурлар эң кыйын болгон? Сен бир жерде айтып кеттиң жана мага атам дагы, жакындарың дагы кайсы кесипти тандайсың, эмне кылмаксың деп сураган эмес деп. Эмнеге андай болгон? Силер туугандарыңар менен же бул классика баягы вечная проблема отцов и детей деген силерде дагы болгонбу же эмне болгон ошо? Бул дагы аябай жакшы суроо. Өзүңдү кармап ыйлаш керек болсо ыйласаң деле болот. Күлүш керек болсо күлсөң деле болот. Бул маек, бул подкаст. Бул менин эң мени кандай десем, артка тарткан десем да болот, артка тартпаган десем да болот да. Күчөткөн деген нерсе да бар. Күчөткөн, ооба. Себеби мен үй бүлөмдө эң кичинекеймин, эң эрке. Канча бир туугансыңар? 3 бир тууганмын. Менин байкем бар. Менин эжем бар. Анан кийин мен. Эжем менен мен ортомдо 6 жашта. То есть мен эң кичинекей, эң эрке баласы болуп чоңоюп калгам. Менин атам мен мектепте окуп атканда жана университетте окуп атканда айтканда, мен иштеп атканда мен балдарым иштебейт, мен балдарым только окуйт деген да. Ошону эмнегедир мен башыма жаздырып алгам да. Мен только окушум керек, мен только окушум керек деп мен окууга акцентти коюп жүрө бергем да. Окууну бүттүм. Окууну бүткөндөн кийин мен уже ойлонуп калдым да. Не жумуш кылам, каяка барып иштейм деген ойлонуп, бир нече жылдарды жоготуп, бир нече жылдан кийин ушул сферага келип, анан кийин ошончо кайра айтып атам. Менден кийинки жаштар мен кылган нерсени ката кылбасын деп туура профессиясы тандагыла атам. Ошол баягы биринчи рилстеримдин маңызы ушул жакта да. Мен кылган катаны менден кийинки келип окууну бүтүп аткан же окууга тапшыра турган адамдар кылбасын деген жолдомо катары. Кыргызстандын 70% өз кесиби менен иштейби? Мен буга чейин көп кесипти алмаштырдым. Себеби мага жол эч ким көрсөткөн эмес. Аны көргөн кем. Сиздин тааныштарыңызды деле 5 таанышыңызды алыңыз. 5 таанышыңызды сураңыз. Ким болуп университетти бүткөн, азыр ким болуп иштеп атат. 5өөнүн 4өсү башка профессияны бүтүп, азыр башка тармакта иштеп атат. Мындай көрүнүш аябай көп. Меники деле ошондой эле. Мен мисалы экономистке бүтүргөм. Азыр болсо ошол эле креативдик индустрияда креатор катары иштеп атабыз, блогер катары, медиа ишкердик менен алектенип жүрөбүз да. Жана атаң менен мамиле. Атам менен мамиле мен үчүн бир аз татаал. Себеби атам да көп сүйлөйт, мен да көп сүйлөйм да. Ал көбүнчө командировкада жүрөт. Азырга чейин командировкада жүрөт. Экөөбүздүн ортобузда мамиле аябай мындай бир заматта оор деп айта алсам болот, бир заматта жеңил деп айта алам да. Эмнеге? Ал кандайча? Мисалы үчүн командировкада жумуш менен стройка тармагында иштейт, курулуш тармагында. Бир ай, 2 айлап бир жака кетип калат. Келгенден кийин мисалы үчүн менен саламдашпайт. Ушул жашка келип, мени көп болсо 2 жолу туулган күнү менен куттуктады да. Же экөөбүз мындай бирибизге болгон сезимдерибизди эч качан айткан эмеспиз. Мен сени жакшы көрөм, мен сени сүйөм деп андай нерсе болгон эмес. Чындыгында. Бирок ошол эле замат мени аябай жакшы көрөт, мен аны аябай жакшы көрөм. Ортосунда ар дайым сый, туура тарбия берген. Бирок экөөбүздүн көп сүйлөшпөгөнүбүзгө байланыштуу мага ошондой жолдомо берген эмес да. Могу сфера менен иштесең туура болот деп эч качан маек курган эмеспиз да. Өзүнүн отцовский обязанностьтарын кылган, албетте мени жакшы жактарда окуткан,
жакшы билим бердирген. Ошол билимдин негизинде азыркы даражам атама рахмат айтсам болот да. Себеби ар дайым билимге дегенде мага акча аяган эмес. Сен бир жактан командировкадан келгенден кийин мен менен учурашпайт эле дедиң го. Сен өзүң учурашат белең, бирок көрүшүп барып. Чынын айтсам, барып кол сунуп же кучактагандан эч качан кылган эмесмин да. Эмнегедир кыла албайм да. Ошондой ортобузда мындай барьер пайда болуп калган да. Болбосо экөөңөр тең, мен бир туугансыңар, ооба, сен атаңдын уландысың, баласысың. И потомственный курулушчу экенсиң да. Мындайча айтканда, атаңдагы строй компаниясы барбы же кандай жумушта? Жеке ишкер. Көбүнчө тендерлер менен иштейт. Мен Ошто 2005-жылга чейин окугам. 2005-жылга чейин билем да. Атамын биринчи курган курулушу бул Төлөйкөн айылында Ошто. Гапар Айтиева деген мектеп эле да. Ошол эсимде, азырга чейин эсимде. Даже барып, ошол кичинекей болсом дагы эсимде да. Курулган үйү, курулган мектеби жана аты азырга чейин эстеп жүрөм. Негизи профессия ким? Прораббы же ишкер катары ошонун уюштуруучусу, тендерлер утуп туруп өзү уюштуруп имараттарды куруп чыгабы? Профессиясы прораб. Ошол ушундай болуп калды. Мен дагы атамдын кыргыздар дегенде туягын улантып атам деп коем, деп коет. Ошол эле кылган жумуш. Наследиеси орусча болуп калат, продолжающий его наследие. Мен дагы ошол атамдын эле наследиясын улантып атам. Бирок менде алдымда чоң максат бар. Мен өзүмөн кийин артымда жакшы наследие калтырып кетиш. Бул ошол из. Жакшы из. Бул из баягы экөө сүйлөшкөн эң бийик курулуш. Кандай деп ойлойсуң, ошол кичинекейиңде ошол сезимдерди чыгарбагандыктын кандай бир терс натыйжалары, терс бир таасирлери болдубу жашооңо? Бир жагын айтып кеттиң. Өзүмдүн ошол жакшы көргөн атама окшош эле жумушту тапканга чейин бир аз көбүрөөк жерде иштеп калганмын депчи. Мен ал жактан бирок башка ойду айтат элем. Балким ошону өзү тапсын, ошо тапканда пайдасы болот, туруктуураак иштеп калат, туруктуу өзүнүн бактысын табат деп туруп балким айтпагандыр деген ой кетти. Бирок балким сенин оюң башкачадыр. Туура. Мен бул боюнча дагы көп жылдар ойлондум. Эмнеге мага жолдомо берген жок? Себеби мен эрке болуп өсүп калганыма байланыштуу, балким мага өзү выбор берди да. Может, давить эткизи келген жок. Өзүнө койсом өзү табат деп. Бирок азыр билет, туура тармакты тандаганымы, туура жумуш алып бара жатканымды билет. Өзүм билбеген жерде ар дайым кайрылам. Мисалы үчүн эң биринчи объектимди куруп атканда биринчи жолу жашоомдо совет сурагам. Стройканын баштарда эмне кылайын дегенде айтканда геодезист чакыр деп. Ошол геодезист менин жумушту баштап бүткөндөн кийин геодезисттин пользасын сездим да. Маанисин канчалык маанилүү экенин кийин сездим да. Аны качан сездим? Крышаны жаап бүткөндөн кийин анан кийин сездим да. Себеби стройкада диагональ деген нерсе бар да. Диагоналын чыгып барса баардык нерсенин кыйшак чыгып калат. Геодезист туура точкаларды коюп бергенде туура крыша жабылып, баардыгы миллиметр жабылган да. Ошондо биринчи атамдын совети менен туура курулуш курдум. Ошон үчүн айтып атам, менин стройкадагы эң жакын досум бул геодезист деп. Көбү, мисалы үчүн, геодезисткен билишкен эмес да. Баардыгы жазышты, туура маалымат, рахмат деп. Личкага жазышып атат, WhatsAppка жазышып атат. Геодезист бул кимден? Прорабтын эң жакын досу дейсиңби? Өнөктөшү, партнеру. Ооба. Достор, мен айтып кетейин, Мунарбек Чыныбаев, дагы бир жолу фамилияңды да белгилеп кетейин. Биз бирге бир лицейде окуганбыз. Менден кийин бир 2 жыл кийин бүтүргөн ийини досубуз болуп кетет. Азыркы учурда Кыргызстандагы биринчи курулуш тармагында кыргыз тилиндеги блогер. Өзгөчө кызык нерселери бар. Ал жактан көрүп турабыз, мен өзүм көрүп турам, жана биз иштешип турабыз. Бирок ошол иштешкен эң негизги болсун, эң негизги ошол сен азыр берип кетип турган эксперттүүлүгүң, эң маанилүү нерселер пайдалуу бир маекке айлансын деген максатта сен
алсыз деле айлантырып жатасың. Историяң дагы кызыктуу экен. Кааласаң бир аз Кыргызстанда эң көп курулуш тармагында кылынган катачылыктар боюнча бир 2-3 учурларды айтып койсоң бекен, кандай деп ойлойсуң? Кыргызстанда эң негизги катачылык бул ар бир Курам деген адамдын үйүндөгү кыялындагы үйүн өзүнүн башында болгон үйдү методдон исключение кылып курушат да. Бул проекти жок куруу. Проект бул баардыгыбызга керектүү нерсе, бул проект. Андан кийин туура бюджет аныктоо, кандай үй, кандай сапаттагы үй куруу. Үчүнчү бул туура адистерди тандоо, туура усталарды, туура бригадаларды. Ушул 3 нерседе көбүнчө катачылыктар кетет экен. Ушул 3 нерсе туура тандалса, үйүңүз бат жана сапаттуу бүтөт. Жана бюджетиңиз менен бирге бүтүрүп аласыздар. Бюджет менен. Түшүнүктүү. Жакшы. Көп терең кирбей эле коелу. Эмне дегенде мен түшүнүп турам, ал жакта абдан көп детальдар бар экен, кандай методдор бар, кандай адамдар кошулушат, кандай иштешет. Анын баарын киргенде билбейм, биздин көрүүчүлөр балким түшүнбөйдүр. Бирок сен сыяктуу адистерге кайрылып туруп ошо детальдарды белгилеп кетсе керек. Бирок ошол жака 3 жака көңүл буруп коюш керек экен да. Туура проект, туура проект эмес, проекттин бар болушу, туура команда жана бюджеттин туура бюджетти кылуу. Ошол жер үчөөнүн бир чечмелерин кылып коесуң. Кыскача түрдө кайсы ушул 3 жакта кандай түрдө чечмелеп койсок, кандай түрдө ошол туура проектти тандап кетсек, же проекттин албетте болушун белгилеп кетебиз, бюджетти кантип туура чыгарып кетебиз жана туура команданы кантип тандап кетсек болот. Бунун баардыгы эле келип проектке такалат да. Ошол эле бюджет, ошол эле бригада баардыгы проектке такалат. Эң биринчи, эң негизгиси проект экен. 2 нерсесин кылбаса дагы биринчи нерсени обязательно сөзсүз түрдө ушу биринчи пункту кылыш керек да. Эч нерсесин кылбаса дагы проект заказ берсе, бул эң чоң кадам, эң туура кадам. Проектти кандай туура тандаш керек? Проектти эч качан интернеттен даяр проект сатып албаш керек. Туура адистерге кайрылыш керек. Проект чийген, тажрыйбасы бар. Проекттин дагы көп нерселерге маани бере турган жерлери бар. Проект дегенде бул уже участок тандаганыңыздан башталат да. Участок тандап атканда туура архитекторго барсаңыз, ал үйүңүздүн кайсыл жагына күн тиет, кайсыл жагына күн тийбейт, ошонун баарын проектировщик сизге ийне жибине чейин түшүндүрүп берет. Ошон үчүн проектировщикке сөзсүз түрдө кайрылыш керек. Туура бюджет, ошол бюджеттин алкагында бүтүрө алам дегендей түрдө бюджетти түзүп кетүүчү. Мисалы бюджетти биз $100,000 түздүк, бирок фактически караганда $150,000 кетип калышы мүмкүн го. Ошондо $100,000 алкагын түздүкпү, $100,000 кетирип туруп ошондой куралыш үчүн эмне кылыш керек? Аябай орчундуу суроо. Негизи курулуш бул эч качан бир бюджетке расчет алсаңыз, ал бюджет менен бүтүп кетпейт. Себеби ага бир нече себептер бар. Ошол эле инфляция, ошол эле сезонность. Мисалы үчүн сезондо усталардын уста акысы эле кымбат болот. Бирок пландоодо ошону көргөчтүк кылып койсо болбойбу? Мисалы 100,000 кылдык, бирок биз башыбызда 130,000 бөлдүк деп коюпчу. Мисалы эмне дегенде мына болушу мүмкүн деп. Эң туура чечим, мисалы үчүн 100,000ге расчет алдыңызбы? Дагы ошого 20-30% кошуп койсоңуз, ошол суммадан ашпайсыз. Запас болуш керек. Запаста. Бул 20-30%. Бир инструмент. Ошол инструмент, бир эле инструмент бар. Ошол инструмент жетет. Бизде 100,000ге расчет алса, эч качан 100,000ге бүтпөйт. Бул баарына ачык айкын көрүнүш. Ошого 100,000ге расчет алдыңызбы? Дагы 20-30% ошого запас менен карап туруш керек экен. Ошол менен үйүңүздү бүтүрөсүз. Эми үчүнчүсү. Туура команданы топтой билүү. Ал жагыны мен түшүнгөнүмө караганда эң негизги адам бул бригадирден башталат окшойт. Бул жерде дагы бир тонкость бар. Мисалы үчүн туура проект кылдыңыз, туура бюджет бөлдүңүз, бирок мындайча айтканда рукожопторду тамдабалыңыз да. Рукожопторду тамдасаңыз, сиздин ошол кылган проектиңиз, сиздин туура бөлүнгөн бюджетиңизди алар туура эмес кылып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн туура бригада тандоо бул
эң орчундуу маселе. Ал нерсени мисалы үчүн сиз биринчи жолу үй куруп атсаңыз аны билбейсиз да. Бул нерсени тажрыйбасы бар көрөгөч и ошол усталар менен мамиле кылып жүргөн прорабтар билет да. Сиз аны бир эле көрүп билбейсиз да. Бул прораб, бул адамдар мага үйүмө 100% туура бүтүрүп берет деп. Ал адам эртеңки күнү сизден акча алып туруп келбей коюшу мүмкүн, ичип алышы мүмкүн. Ошонун себебинен сиздин курулушуңуз айлап, жылдап жок, анын бирок биле турган жолдору болсо керек. Эми аны биле турган жолдору кандай бул репутациясын карайсыңбы же алар деле блогер болуш керекпи? Албетте. Балким алардын кылган жумушун көрүшүңүз керек. Бирок эми ал кылган жумуш дегенде ал бирөөнүн жумушун деле интернеттен качать этип сизге көрсөтүп коюшу мүмкүн да. Бир жолу барбы? Сен билсең керек. Бир жолу бар. Кылган объекттеринин кардарлардын номерлерин алып, ошолор менен чалышып, барып объекттеринин сапатын көрсөңүз болот. Бирок барып көргөндө деле сиз анын сапатын барктай албайсыз да, биле албайсыз да. Себеби аны уже ошого адистер бар. Мен айтып келтам, чымчык сойсо дагы касап сойсун деп. Ошонун менин айтканымдын маңызы ошол жакта. Ошондо мындай практикалык түргө караганда кандай болот? Проектиң бар, ошондо үй кургум келип атасың. Ал проектке бюджет кыласың. Бюджетти биринчи проект тандап алып туруп бюджет кыласың же бюджетти коюп алып туруп кийин команда топтойсуңбу? Кайсысы биринчи? Проект чийилгенден кийин же архитектордун бирге бюджет түзүп койсоңор болобу? Архитектор сизге проект чийип бергенден кийин сметный отдел деп коет, же ошол эле курулуш тармагындагы компанияларга берсеңиз, ошолор эсептеп берет. Мисалы үчүн 3 компанияны алайлы. Бир компанияга бардыңыз, эң арзан берди. $100 000 куруп берем деди. Экинчи компания 120 000 куруп берем деди. Үчүнчү компания 150 000 куруп берем деди. Сиз кайсысын тандайсыз элесиз? Мен репутациясына карамакмын. Ошол эле кайсы айтылган убакытта бүтүрө алгандыгына карайм, жана сапаттарына карайм. Жана ошонун алкагында баасын ошонун акырында тең туштап туруп тандамакмын. Туура эмеспи? Бул жерде бир нече категория бар. Ал категорияны, усталардын категориясын сиз бир көрүп туруп аныктай албайсыз да. Ошол категорияны тандаган жагын биз прорабтар убакыт менен жана сапат менен текшерилген усталар бар да. Биз ошолор менен иштешебиз. Алардын да ичинде кымбат жасаганы бар, арзан жасаганы бар. И орточо жасаганы бар. Мен орточо менен жакшы кымбат жасагандар менен иштешем. Арзан жасагандар менен көп деле иштеше бербейм. Себеби алардын кылган жумушунан кардар эмес, жада калса мен алардан кылган жумуштан ырахат албайм. Ошондо компаниялардын барып бюджет кылып аткесиң, бюджет кылып алгандан кийин гана прорабты же ошол компаниялыканы тандап кетесиң, же болбосо өзүң табып туруп ошол менен иштешип кетип кетесиң андай. Ооба. Жакшы, бул эксперттик ойлорунду угуп кеттик. Эми өзүңдүн жеке жашооңо дагы бир жолу кайтайлы. Кандай дейсиң? Сен азыр өзүң үй бүлөнүн ээсисиң. Бала чакаң бар? Бар. Канча балаң бар? 2 кызым бар. Эртең чоң кызым 10 жашка толот. Кичинекей кызым 7,5 жашта, 8 жашка толот. Эртең толот дегенде 25. Бүгүн уже толду. Азыр толупту. Кел анда. Кандай дейсиң? Куттап койбойлу кызыңды анда. Кызымды куттуктайлы. Аруке, туулган күнүң менен. Ар дайым жакшы окуп, ата энеңе жакшы мамиле кыл. Окшошпой калды. Жакшы эле айтыр. Бул жерин биз кеспей калтырып деле коебуз окшойт. Абдан бул кайра эле жанагы да. Биздин айтып атпаймынбы, тарбия да. Мисалы үчүн менин азыр атаман барып туруп, менин туулган күнүмү же эжемин же байкемин туулган күнүн сурасаңыз билбейт да. Мен бул үчүн аны терс көрүнүштөр менен айтпайм. Себеби бул ошондой адам да. Мен кандай адам болсо мен ошону менен кабыл алам да. Мен ага тарынбайм, мисалы үчүн мени куттуктабай койду деп. Бул мен үчүн нормалдуу көрүнүш. Бирок менин кийинки кыла турган кадамдарым, мен ошол эле нерсени мен кылгым келет да. Ошон үчүн ар дайым туулган күнүм менен куттуктаганга аракет кылам. Азыртадан
жолдомо бергенге аракет кылам. Эмоцияларыңды ачык көрсөткөнгө аракет этесиң да ошол бала чакаңа. Менин кичинекей кызым бар. Кичинекей кызымды азыртадан сурайм да. Ким болуп иштейсиң деп. Азыр уже анын өзүнүн видениясы бар да. Ким болуп иштейсиң десе, мен магазин иштетем дейт да. Биздин жаныбызда магазин бар. Магазинчинин аты Гулеже деген да. Мен Гулеже болом дейт да. То есть азыртан эле уже коммерсант болом дейт да. Бирдеме сатып коммерсант же ишкер айым болом дейт. Канча жашта кичүү кызың? Азыр 7,5 жашта, 1-чи класс. Улуу кызың 10 жашта, 10 жашта. Айбике. Аруке. Аруке. Келги Арукени мен да куттап коеюн да. Аруке, сенин атаң менен бирге ошол эле подкасттан бир аз кеч калып чыгат, бирок ошого карабастан сени куттап кетейин. Эң негизи бактылуу болушуңду каалайм. Сен бактылуу болгонуңду көрүп, атаң да бактылуу болот деп эсептейм. Кандай гана профессия тандоо, кандай гана жерлерди тандоо, мамлекеттерди тандоо, эң негизи бактылуу болушуңду каалайм. Жана ошондой эле сени ата энең сыймыктанчу мекенибизге, элибизге, дүйнөгө бир пайда алып келчү инсан болуп чыгышыңды тилеп кетемин. Дагы бир жолу туулган күнүң менен. Кичине окшошуп келатат окшойт подкастта. Живойраак болду. Сен ошол эле атаңдан бир аз жетпей калган мээримдүүлүк боюнча айтып кеттиң да, чын айткандачы. Бул сон сен ал жактары орусча айтмакчы проработал. Ал нерсенин баарын мындай жүктү чыгарып баарын ойлонуп өзүнүн ордолоруна коюп чыгыпсың да. Бирок бул абдан кенен маселе биздин коомдо. Эмнегеден мен деле ошол атам менен абдан жакын болушубузга абдан көп убакыт алган да. Жана ошол эле азыркы жашообузга таасир берет. Мен деле көп деле мисалы ошол эле романтика жагынан, баягы мээримдүү көрсөтүү жагынан дагы эле кыйынчылыктарым бар. Сен өзүң айтмакчы, балдарыма дагы ошол өзүм жаштыгымда көп көрбөгөн үчүн азыр эле өзүм ошол кандай мээримдүү төгүш керек экенин бир аз биле албай калган кезегим дейт. Болбосо кичинекейиңде эч кандай кол көтөрүүлөр, бир нерселер болбосо керек эле. Жок, мен эң кичинекей эрке мен каалаган нерсенин баардыгын кылып берген да. Биринчи курсумда эң мыкты машина алып берген, экинчи курсумда андан да мыкты машинага алмаштырып берген. То есть экөөсүнүн ортосунда эч кандай мындай оорчундуу маселе жок да. Сеники сонун турбайбы анда? Сен кандай машина алып берди эле биринчи курсуңда? Биринчи курста турецкий лицейди бүтүп, Славянскийге тапшырганда бюджетке тапшырып калгам. Ошондо бюджетке тапшырганда айткан да, менден сага бир подарок болот деген. Ошо биринчи подарогу ошол жылдары 2008 жылы BMW Delfin деген машина бар эле. 97-жылкы механика 2.8 подарка кылган да. Охо. Ал эстен кеткиз ирмемдер да. Кандай кылып белек кылды? Туулган күнүң беле? Жок, туулган күнүм эмес. Бул дагы өзүнчө бир окуясы бар. Алып берем дегенден кийин эле барып авторынакка барып машина издеп баштагам да. Биринчи Golf алам дегем, андан кийин 3 литровый Maxima алам дегем, андан кийин Vent алам дегем. Бирок ошондо түшүнгөм, буйруган машина келет деген нерсеничи. Себеби мен фантазировать этип Vent'дагы, Golf'дагы, Maxima'да айдагам, бирок эмнегедир мен күткөн нерседен 10 эсе жакшы машина келген да. Анын баардыгы мындай буйруп калган да. Мен ошентип ойлойм. Себеби мен ойлогон машиналар ал нерседен бир топ арзан эле. Бирок мен андай биринчи машинам BMW болот деп эч качан элестеткен эмесмин да. Аны атаң өзү эле тандап туруп сага белек кылыптыр да, сен билбепсиң да кандай машина белек кылат экенин. Ооба, аны билген эмесмин. Сон болгон турбайбы? Бирок кичинекей кезиңде бир кыйынчылыктар болгонбу? Кичинекей кезимде мындайча, эгер абдан жөнөкөй тилде айтканда, мисалы биздин учурда мисалы бирөөгө машина алып берсем, айтмакмын да, сен байдын баласы турбайсың, силер бай турбайсыңар демекпиз да. Бирок албетте ошол бай болгон үй бүлөлөрдө деле өзүнүн бир кыйынчылыктары болсо керек эле деген түшүнүк бар. Балким жокчулук болгон учурлар деле болсо керек эле. Мен бир аз изилдеп көргөм, биз командабызды изилдеп көргөнбүз. Силер ошол майлына терген кездер болгон экен беле. Кандай учур эле ал? Экөөбүздүн башыбыздын сүйлөшүүбүздүн башында айтып кеткем. Мен ушундай тарбия көргөм. Мектеп бүтөрү менен айылга жиберчү эле да. Айылга барганда болду. Мени атамда, апамда эч ким издебейт эле. Мен эң жакын туура эмес болуп калат. Менин
атамдын чоң эжеси бар эле. Алардын үй бүлөсүндө 8 бир тууган үй бүлөнүн үйүнө жөнөтүп эле да мени. Мен ал жакка баргандан кийин болду да, мен ал жакта шаардан келген бала эмесмин. Мен ошолор менен бир тууган бир табактан тамак жеп, бир сыдырым намды чогуу бөлүшүп жейт элек да. Ошолордун үйүндө эртең менен саат 5-те ойгонот элек. 5-те ойгонуп, саат 12-ге чейин иштейт элек. 12-де обед кылып, саат 1-2-де кайра жумушка кирет элек да. Анын ичинде мал кайтарат элек, чөп орот элек, чөп жыйнайт элек, жайлоого барат элек. Ошондой сферада адамдар менен болчумун да. Сен бул кыйынчылык эмес бирокчу. Жок, бул жыргалчылык. Кыйынчылык эмес, бул болгон көз илмемдер да. Кыйынчылыкты мындай көрдүм деп деле айткандан алысмын. Себеби кыйынчылыкты көргөн деле эмесмин да. Балким бир моралдык түрдө кыйынчылыкты качан сездим? Кыйынчылыкты ошол мен атам кечке эле иштей берген жок да. Мен окуп жаткан кезде мен атам жакшы акча табат эле. Ошол моменттерде мен бир гана окууга элек болгом да. Балким ошол жылдары мен окуп дагы иштесем дагы менин азыркы болгон деңгээлим бир аз бийигирээк болот эле. Бирок мага айткан да, сен азыр оку, калган эч нерсени ойлонбо деген да. Ошол нерсени мен башыма жаздырып алып, ошол нерсени кылып жүрө бергем да. Менин азыркы моментте бир гана ой келет. Ошол моментте балким мен иштеп дагы, окузам дагы көбүрөөк жетишкендиктерге жете билем деген ой келет да. Бул өзгөчө бир жаш муунга, азыркы окуп жаткан муунга бир кеңеш катары ой тилегиң болуп калды окшойт. Эмне дегенде мен да ошол эле ойдомун. Канчалык эрте иштей баштасаң ошончолук жакшы. Жана ошондой эле биздин окуу билим берүү системасындагы бир корректировкаларга муктаждыгы бар, бир өзгөртүүлөргө муктаждыгы бар. Жана 4 жыл дагы менин оюмча абдан узун бир убакыт деп ойлойм. Балким 2 жыл, балким 2 жылда же башкача түрдө окуу системалары мененби, же башкача курстар мененби биргеликте иштей башташ керек экен го деген ойдомун да. Сен деле ошону айтып кеттиң, сүйүндүрдүң мени. Ал жагынан пикирдешкенбиз. Эмне үчүн антип ойлоп атасың? Кандай түрдө көбүрөөк жетишкендикке жетмексиң? Бир өкүнүү барбы дегендей ой болуп калды го. Өкүнүү жок. Болгону менин ошол жылдары мен менен чогуу окуган балдар окуйт дагы эле, иштейт дагы эле да. Иштейт дегенде таксовать этишет эле да. Же болбосо обедке чейин окушуп, обедтен кийин үй бүлөсүнө эле кайра эле ошол эле базарда жардам беришет эле да. Ошолор мага караганда жашоого мындай бышыгыраак болуп чоңоюшкан да. Мен бир гана окуу деле жүрө берсем, алар окууну дагы ишин дагы бир алып кетишкен да. Бирок алар көбүнчө окуу эмес, көбүнчө ишке акцент коюшкан. Батыраак мындай турмуш тиричиликке батыраак бышышкан да. Мен окууну бүткөндөн кийин 4-5 жыл өзүм изденип калдым да. Бирок менин эң жаман көргөн сапатым бул бир нерсени кылып алып, анан кийин өкүнгөн нерсе бул эң жаман көргөн сапатым. Себеби бир нерсени кылсам мен эч качан өкүнбөйм. Ошол нерседен максимум пользаны алып туруп, кийинкиге мага терс таасирин көрсөтпөгөндөй кылып туруп колдоном. Кыскасы эч качан өкүнбөйм. Блогерсам болобу, жумушум болбой калабы, мен эч качан өкүнбөйм. Себеби бунун ар бир кылган нерсебиздин өзүнүн себеби бар. Ошол тармакта мен аракет кылдым. Болбой калса эч качан өкүнбөйм. Бирок мен кылган нерсе ар дайым 100-90% ишке ашат. План Б деген нерсе менде жок десем туура болот. Сонун балким өзүң бир сырларың бардыр. Өзгөчө бир ата энең дагы билбеген бир сырлар барбы? Сырлар жок. Сырды эч сактай албайм. Бирөө мага келип сырын айтса, анын сырын сакташ мүмкүн. Бирок өзүмдүн ичимдеги болгон нерсени эч качан сактай албайм. Себеби ар дайым бөлүшкүм келип жүрөт.
Ошол эле ораторский курстарга барганда жакында мага акыркы сабактарда жакшы суроо берди. Мага эле эмес, бүткүл тайпага, бүткүл тайпалаш группага суроо берди да. Ким качан апасына же атасына өзүнүн сүйүүсүн билдирген дегенчи. Ошол жерде мен эч нерсе дешти билбей калдым да. Мен айткым келди, мен деле билдиргим, бирок жалган айткан келген жок да. Мен айттым, эч качан айткан эмесмин дегенде анан кийин баарыңар СМС жазгыла деди да. Анан кийин толтура бир СМС жаздырды. Мындай аябай жакшы СМСтер жаздырды, жөнөткүлө деди. Мен даже ошондо жөнөтө албаган жокмун да. Группалаштарымын 100% жөнөттү, мен дагы деле жөнөтө алган жокмун. Себеби ошол эле кайра эле баягы эле башында болгон стереотиптер. Мен эмнеге жөнөтө алган жокмун? Себеби мен ошол нерсени вживую кылгым келди. СМС аркылуу эмес, может бир күн өзүм даяр болгондо барып туруп ошол нерсени вживую айтып, гүл берип айткым келген. Бирок эң негизгиси ошол кеч болуп калбаш керек да. Ошого чейин айтып калыш керек. Ошондо оюң болсо керек, кайсы учурда, качан кылат экениңди. Буну буюрса ушул жылдын 3 айдын ичинде айтам деген пландар бар. Алдыңкы 3 айда же жылдын акыркы 3 айында? Жок, алдыңкы 3 айда, жайга чейин. Неге? Биринчи апама кылам, бирок атама билбейм. Кыламбы, кылбаймбы, остаётся открытым да вопрос. Ал нерсе мен үчүн аябай оор. Неге андай болду деп ойлойсуң? Кандай чектөөлөр болгон? Тарбия аябай мындай жесткий болгон да. Мисалы үчүн мен атама бир аз жакыныракмын. Менден улуу байкем же эжем менден дагы калысыраак да. Себеби аларды эжемди чоң атамдар өстүргөн. Бул байкемди тайнем өстүргөн да. Ошолор алар менден дагы калысыраак да. То есть мен 50%га көбүрөөк сүйлөшсөм, алар 10%га сүйлөшөт да. Бирок ошол эле заматта ар дайым сый, урмат бар. Эжең менен байкең каякта? Кыргызстанда эле жашайбы? Кыргызстанда эле жашайт. Эмне жумуш менен алектенишет? Байкем пенсияда, милицияда иштеген. Эжем болсо 5 баланын энеси, пока иштебейт. Бул өзгөчө, мындайча айтканда, үлгүлүү, тартиптүү жана ийгиликтүү үй бүлөнүн сапаттарын айтып кеттин бир жагынан. Экинчи жагынан азыркы 21-кылым бул сезимдердин кылымы, өзүбүздүн менталдык жагынан, сезим жагыбыздан ачыла билүүлүктүн кылымы болуп эсептелип келатат да. Мына мүмкүнчүлүк колдонуп, балким өзүңдүн бир сезимиң бардыр, атаңа сезимиң бар да. Бар. Балким ушул подкаст колдонуп өзүң сезимиңди мына подкастта айтып көрбөйлү, кандай дейсиң? Эмне сезесиң? Кандай бир сезимдериң бар атаңа караганда? Эң негизги сезимдериң кандай? Кудай сактасын, бир нерсе болуп кетсе, кандай сөздү айтмаксың? Эң негизги эстей алгың келген нерсе эмне болмок? Балким камерага карап туруп атаңа айтып көрөттүрсүң ошол сөздөрдү. Бул өзгөчө бир социалдык эксперимент деп көрсөк болот. Өзүңө дагы бир тажрыйба катары балким. Менин азыркы алдыма койгон нерсе бул атам менен апамдын көз тирүү убагында ошолордун ак батасын алуу да. Менин алдыңкы эң негизги менин максатым. Бул жака сезим эмес, болгону ак батасын алыш. Сезим сен дагы деле бирок баягы вакуумдун ичине кирип кетип атасың. Сен задачаларды койдуң, максаттарды коюп койдуң, бирок эмне сезесиң атаңа караганда? Негизи бир алыс жакка бир 5 жылга кетип калганда атаңа карата эмне сезесиң? Балким ата ушундай сезем деп туруп бир айтып көрөттүрбүз. Эмне сезесиң? Негизи ошону эле айтып берсең, мага эле айтсаң болот. Атаңа карата эмне сезесиң? Атама карата эмнени ден соолук каалайм ар дайым. Бул каалоолоруң. Эмне сезесиң? Эгер эч нерсе сезбей атсаң деле эч нерсе эмес. Балким ошол үй бүлөдө, ошол тартип учурунда ошону эч нерсе сезбей калгансың. Бирок балким бир нерсе бардыр. Жок болсо деле эч нерсе эмес. Бирок бар окшойт дейм да. Жок дегенде абдан сыйлайт экенсиң. Барктайт экенсиң, ошол салымдарды ушинтип өстүрүп, ушул үйрөтүп кеткен. Канчалык мисалы мен деле айтып кетейин, мен мама көп айта албайм, ушул подкаст колдонуп мен дагы айтып коеюн. Мисалы мен деле көп
мен мам деп калгам. Бир убакта сурагам, мам, апа эле деп айтсам кандай болот, эмне деген туугандар апа деп айтып атышат десем, я уже привыкла, что ты ко мне как обращаешься через слово мама, слово мама мне ближе деп койгон да. Болбосо менин апам педагог болгон, орус тилинде педагог, ошого менде же кыргызча жок же орусча жок дегендей эки тилге тең аралашып калгам. Бирок мам, мен андан кандай десем, редко айтсам деле, мен билесиз канчалык сизди жакшы көргөнүмдү, канчалык барктаганымды, керки нерселерге көз карашыбыз бирдей болбошу мүмкүн, керкиде мындай экөөбүз көп убакыт бирге отурсак батышпай кетишибиз мүмкүн, бирок канчалык сүйгөнүмдү сиз билесиз. Сизден мен өзгөчө бир энергиялар алам, сизден ошол проактивность алам, абдан сизди жакшы көрөм. Ар дайым эле ар көрүшкөндө эле айта албасам дагы, бирок жазганымдан, сизге сурап калганымдан, сиз менен көрүшүп турганымдан сезип турсаңыз деп, ошол жактан сезип турасыз го деп ишенем мам. Сизди абдан жакшы көрөм. Жана ошондой эле атама жана экинчи апама дагы сөздөр айтып кетейин. Атам менен биз абдан узун убакыт баягы бири бирибизди түшүнө албай келгенбиз, бирок канчалык убакыт өткөн сайын канчалык көрөгөч жана канчалык тартиптүү, ийгиликтүү адам экениңизди билип келатам. Мындан ары да сезип келатам. Канчалык кыйын учурларда биз ушундай канча 4 баланы бутка тургузуп, ушул жетишкендикке алып келип, жана ушул ишенимди берип, жоопкерчиликти көрсөтүп кеткениңизге үчүн мен сизди сыйлайм, сизди жакшы көрөм ата. Азыркы сиз мен кандай болушумду кабыл алып, дагы эле бойдок жүрүшүмдү кабыл алып, ийгиликти каалап кылган жумушумду көрүп мени мактап койгонуңуз мага андан да көп энергия берет. Ошонуңузга рахмат. Ошондой эле Жаныче, менин экинчи апам болуп кетет. Жаныче, сиздин көрөгөчтүгүңүз, сиз ата менен мамилебиз болбой аткан кезде дагы мост болуп берип, бизди ошол инилерим менен, карындашым менен ушул мага ушул мээримди, ушул сүйүктүүлүктү, ушул бакытты берген сезимиңиз үчүн сизди абдан жакшы көрөм. Болбосо эмне дегенде ушул өзүмдүн бир тууган инилерим бар болгон үчүн мен өзгөчө сүйүнөм да. Ушул мамилемден, ошолорго тарбия бергенимден, кээде бир аз диктатордук кылып коем, атам сыяктуу, бирок мен ошол бир туугандарымды абдан жакшы көрөм. Бул сиздин эң негизги салымыңыз. Сизди дагы жакшы көрөм, сизди барктайм. Бар болуңуздар. Сиздер болгонуңуз үчүн мен дагы ушундай болуп өсүп, чоңоюп келатам. Рахмат. Ушундай сезимдерди, бирок мен дагы сен азыр сага айтып атып өзүм мүмкүнчө колдонуп кеттим. Ошол эле сезимдер, болгон сезимдерди айтып кетсең болот, болбосо сезимдер жок болсо, такыр сезим жок болсо, сезим жок болду деп деле койсоң болот дейм да. Азырынча сезим жок. Ачыгын эле айтайын. Балким бир күн сезим келет, мен да сизге окшоп ачык, чын дилимден айтып бере алам. Бирок азыр эмнегедир илхом келбей атат да. Сиз аябай мындай жакшы айтып бердиңиз, берилип ичиңизде болгон нерсени. Мен азыр ал нерсеге даяр эмесмин. Буга практика керек окшойт, кээде отурганда, биз мисалы атамдар менен бирге отуруп калганда, бир ужиндарга барып калганда же майрамдык бир отуруштар болуп калганда, бирден тост сыяктуу баягы сөздөр сүйлөтөт да. Өткөндө бир башкача кылдык. Эң уулуу балабыздан эмес, эң кичүүбүздөн баштайлы деп калдык. Эң кичүү иним Чыңгыз азыр Америкада IT'де окуп атат. Ошодон баштадык. Андан кийинки уулуулардын сөз болуп кетти да. Ошондо ар бири өзгөчө красноречивый сүйлөй башташты. Орусча айтмакчы. Анан ошондой маарекелер болуп турса, сүйлөгөнгө, айтып сезимдерди айтканга, билдиргенге үйрөнүп кетет экенбиз да. Ошол бир практикалар керек окшойт, ошондой бир ритуалдар. Чай ичүүлөрдө, көрүшүүлөрдө балким. Балким бул өзүнүн убакыты келген сайын ошол нерсеге умтулуш керек. Мен ошол нерсенин артында иштеп атам. Ошол нерсенин аракетиндемин. Өзүмүн ичимдеги болгон сезимдерди элементарно атам менен энеме айта элекмин да. Бирок ошол практиканы кылганга аракеттенип жатам. Бирок азыр айта албайм. Убакыты келет, ошол нерсени толук аткарам. Кандай деп ойлойсуң, баягы убакыттардагы койбопсуңбу ушул убакытка чейин айтам деп, ошол убакытка жеткенге чейин кеч болуп калыш ыктымалы бар эмеспи? Аябай туура суроо. Ал нерсе балким эртең болушу мүмкүн. Мен ага жетишпей калышым мүмкүн. Бул бир гана Алла Таала билет. Бирок мен ошол нерсеге
жетишип калам деген ар дайым ниеттемин. Ар дайым дуа кылам. Алардын ден соолугун сурап, алардын ошол эле ыйманга келишин сурап, ар дайым ошонун алкагында иш жүргүзүп жатам. Бирок эч ким билбейт. Бул менин айткым келбей атты эле. Бул эң мындай больная тема да. Эң корккон нерсең эмне десе ошол нерсе да. Эртең атаң же апаң жок болушу ыктымал. Менин эң ойго келбеген нерсе, ойго салгым келбеген нерсе бул ошол нерсе да. Себеби эч качан элестете албайм. Ал ар дайым эмес, любой момент келип калышы мүмкүн. Ага даяр болуш керек, бирок мен эмнегедир ошол нерсеге эч качан элестете албайм, элестетким келбейт да. Сиз айткан нерсени туура нерсе, жетишпей калышы мүмкүн, бирок жетишкенге аракет кылып атам. Жетишем буюрса. Ушул эле эфир бүткөндөн кийин эртең же эртең бүгүн кеч болуп калды, эртең туруп барып бир көрүшүп, балким бир эки сөздөр айтып кете турган бир мүмкүнчүлүк окшойт. Барып жок дегенде отуруп, азыр жакшы теманы ачып кеттик. Жеке сен тууралуу эгер эсептесек, эмне дегенде ар биздин жолубуз өзгөчө уникалдуу, ар бир өзүбүздүн маселелерибиз дагы уникалдуу. Кенен терең маанилүү маселелер дагы өзгөчө уникалдуу болгон үчүн балким сен учуруңда ошол бир кадамды баштап туруп, барып көрүшүп, ошол темаларды сүйлөшүп көргөндө бир пайда бар окшойт анда, Албетте бул нерсе болот. Жакынкы 3 айдын ичинде 3 ай дебейли, 3 күндүн ичинде деп көрбөйлү. Толук оюңдагы сөздөрдү айта албасаң дагы, балким бир эки мындай орусча баягы терминдер пайда болбоду, прогресс сыяктуу дегендечи. Башында мындай башталчу кандай жүрөсүздөр, салынып калдым го мисалы. Каякта жүрдүңүздөр депчи. Жок дегенде кармаштырып кучакташып койгондой эле. Жөн эле себепсиз. Эмнеден кучакташкандагы энергия берет экен. Бир эки изилдөөлөр айтып жатышкан биздин коллегалар, досторубуз. Күнүнө бактылуу болуп билиш үчүн күнүнө жок дегенде 3 кучакташуу же 15 кучакташуу ошондой керек экен да. Бул коллегалар, достор менен, жубайың менен, балдарың менен, ата-энең менен, туугандарың менен болушу мүмкүн. Мен акыркы жолу атам менен апамды кучактаганымды даже элестете албай атам да. Ушунчалык мындай сложная тема да мен үчүн. Билбейм, эми мага окшогон адамдар кээде ойлоном да, ушундай адамдар барбы деп. Өзүнүн атасы менен кантип саламдашпай койгон адамдарды элестете албайсың да. Бирок биз үчүн бул нормалдуу көрүнүш болуп калган да. Мисалы үчүн мына бүгүн келди, бирок мен азыр бул жакта тартып атам, бирок эртең менен эртекебиз завтракта кече ужин кылгандай эле сүйлөшүп отура беребиз да. Бүгүн каяктан келди? Россиядан келди. Командировкадан келди, Жалал-Абадтан келди. Эртең менен ни в чем не бывало болуп эле экөө завтрак кылабыз да. Канча күн жок болду? Канча күн кетти? 2 жума жок болду. Эртең кызым туулган күнү келди. Эртең экөөбүз завтрак кылабыз, бирок саламдашпайбыз 100%. Экөөбүз завтрак кылабыз, ал өзүнүн жумушуна кетет, мен өзүмдүн жумушума кетет. Болду. Мындай кандай барып келдиңиз деген суроолор болобу? Жок. Алда болбойбу? Жок, болбойт алда. Неге? Ал жөнүндө жумушу боюнча сураган туура эмес болуп эсептелинеби? Жок, туура эмес болуп эсептелбейт, просто буга чейин суралган эмес да. Анан эртең барып эле кучактап эле кандай жумушуңуз кандай болуп атат десем, ал айтат да, сага эмне болду дейт да. Каяктан келдиң, эмне болду, кечээ салдыңбы дегиши мүмкүн да. Ошон үчүн лишний эч качан мындай суроо бербейм, лишний движение кылбайм да. Апаң менен кандай мамиле? Апаң менен да ушундай элеби же? Апам ар дайым үйдө болот. Көп жылдан бери иштебейт. Үйдө, мен кыздарым чоңойтот. Ал менен ал көбүнчө үйдө болгонуна байланыштуу, бирок ага деле көп учурларда, мисалы үчүн, туулган күнү менен куттуктаган эмесмин да. Көбүнчө эжем аркылуу же келинчегим аркылуу мындай подаркаларды кылам, бирок келип бетинен өбүп, туулган күнүңүз менен мен сизди жакшы көрөм деп айткан нерселер болгон эмес да. Өмүрүмдө болгон эмес. Бирок жумуш жүзүндө, мындай иш жүзүндө кылам. Бирок бетине келип айткан эмесмин да. Ошондо өзүңдүн апаңдын бетинен өп кучактаган эмессиңби? Ооба. Эми туулган күнүндө келип. Мындай
если бир жактан алыс жактан келип калса обязательно жолугуп бетинен өп саламдашабыз. Бирок туулган күнүнө, именно туулган күнүн алсак, туулган күнүнө келип мындай официально куттуктаган нерселер аз болгон да. Болбогон десем жаңылышпайм. Болгонбу, болгон эмеспи? Болгон эмес. Бул кандай болуп калды дейм да. Бул уят нерсе болуп кабыл алынабы эле же кичинекейиңде болгон эмес болгон үчүн? Уят нерсе деп эми уяты жок да бунун. Просто сезимтал эмеспиз да. Эч ким үй бүлөмдө сезимтал эмес да. Бирок мен азыркы кыздарыма ошол сезимтал болгонго аракет кылам. Берте мен сабакка кетишсе келип кучактап бетимен өп кетишет. Келгенден кийин дагы обязательно саламдашып, кучактап, бетинен өп тосуп алам. Кимде? Кыздарыма. Бирок ата-энем менен бул нерсе менин практикамда болгон эмес да. Ошону практикага ашырыш мен үчүн бир аз кыйыныраак болуп атат. Дагы бир пример келтирейин. Азырга чейин мисалы үчүн атамдын алдында машина айдаш мен үчүн бир аз жанагы да мандыраш болом да. Жанымда отурса сүрдөнөм, туура эмес айдайм же красныйга өтүп кетем же катуу айдайм. Себеби мен машина айдашты үйрөнүп аткан кезде кыргыздарда жакшы бир мындай макал бар. Торпогуңду сүзүп койгон дейт го. Үйрөнүп атканда бир туура эмес движение кылып койсоң, бакырып койгон же урушуп койгон, ошол нерселерди элестетип, азырга чейин жанымда отурса мындай жакшы айдай албайм. Сүрдөнүп калгам. Азыр канча жаштасың? Азыр 34-кө чыгам. 34-кө чыгасың. 2 кыздын атасысың, өзүң үй бүлөң бар, өзүң бизнесиң бар, ишкерсиң, блогерсиң. Бирок торпоктугуңда бир аз сүзүлүп калгансың. Ошондой болуп калды да. Эми буну ар жагынан алса болот. Бир жагынан дискомфорт создавать этким келбейт. Айдап кетип атканда, мисалы үчүн мен деле жанымда бирөө катуу айдаса же резкий тормоз берсе, мага деле дискомфорт болот да. Биринчи, скорее всего, кайра эле тарбия да. Жанында дискомфорт создавать этким келбейт. Акырын болсо дагы мындай безопасно айдаганга аракет кылам. Бирок ал жерде жанында отурган атаң эмес башка бирөө болсочу? Башка бирөө болсо эми каалагандай эле. Бирок сыйлаган адам болсочу? Сыйлаган адам болсо деле сый менен бирок жакшы эле айдайсың. Сүрдөнү жок эле мындай катуу эле айдайм да. Мен катуу дегенде нормалдуу, ишенимдүү. Ооба. Мисалы үчүн атам жанымда отуруп кетип атса, уктап калышын каалайм да. Уктап калса мындай кенен музыка угуп, терезени ачып айдап кетесиң да. Атам менен кетип атканда терезени ачып койсоң, жаап коюшу мүмкүн да. Сен тердеп кетишиң мүмкүн, бирок ача албайсың да. Себеби ачып койсоң бир эле караган жетишет да. Кайра жаап коесуң. Тердеп, колдоруң тердеши дагы ошого байланыштуу айдап кете бересиң да. Сүрдөн өткөнсүң да. Сүрдөн өзүң тарбия ошондой болуп калган да. Чересчур мындай немецкий воспитание болгон да. Ушул нерсе сенин жашооңо бир аз терс таасир бере атканы болушу мүмкүнбү? Кандай деп ойлойсуң? Бул нерсе мага эч кандай терс таасир тийгизбейт. Себеби тийгизсе менин азыркы болгон кыздарыма тиймек да. Бирок мен ошону өзүмүн как туура эмес образ алып баргандай сезилет да. Ошол нерсени атам менен менин ортомдо болгон нерсени мен менен кыздарым болгон мамилесиндеги нерсени жок кылганга аракет кылам. Бирок азыр мен менен кыздарымдын ортосунда эч кандай барьер жок да. Ичинде болгон нерсени сразу айткыла дейм, эмнени кааласаңар кылып берем дейм да. И менден эч качан эч нерсени жашырбагыла дейм. Өздөрүнүн максаттарыны, сен келгенде сени кучактап, тосуп алып, өбүп, жакшы мээримдүүлүгүнү, жакшы көргөндөрүн айтышабы? Ооба. Мисалы үчүн алар мектептен келишсе, мен алардан кеч келсем, обязательно келип, кучактап, тосуп алышат да. Жөн эле привет деген эле сөз жетет да. Мен лицейде окугам. Возможно, лицейден башталган, может, андан кийин болгон, ага чейин эле болуп келген нерсе да. Мисалы үчүн, воскресенье күнү мектепке кетет элем, пятница күнү мектептен келет элем.
ошондо деле мындай көп саламлаша бербейт элек да. Күндө эле үйдө эртең менен чогуу завтрак кылып, кечинде ужин кылгандай эле мамиле кылып жүрө берип, ичибиздеги болгон сезимдерди айткан эмеспиз да. Бул годами келген нерсе да. Ошол нерсени бузуш мен үчүн аябай оор да. Ошондон көрө мага бир кара жумушту кыл десе, мага ошону барып кылып коюш жеңилирээк да. Барып мен сизди жакшы көрөм деген нерсе 3 сөздү айтыш мен үчүн оорураак да. Андан көрө барып туруп бир жерди, 1 гектар жерди жер теп десе, мага ошол нерсе жеңилирээк болот да. Бирок бул терс көрүнүш. Бул нерседен адвокат этиш керек. Бул нерсе менен көбүрөөк практика кылып күрөшүш керек да. Негизи мен 3 жыл бою тынбай иштедим, мээнет кылдым. Үй бүлөмө маани берген жокмун. Кыздарымдын 3 жыл өткөргөн убактысын көрбөй калдым десем туура болот да. 3 жыл бою эртең менен саат 6-да чыгам үйдөн. Кечки саат 12-1-де келем. Уктайм. Мен уктап атканда кыздарым ойгонуп сабакка кетип калышат, же болбосо алар ойгонгончо мен кетип калам. То есть 3 жыл убакытты мен алардын кантип чоңойгонун байкаган жокмун да. И ошол эле заматта мен кылган жумушуман өзүм перегорел. Чарчап калдым да. Анан кийин жарым жыл убакыт алдым. Жарым жыл убакыт алып, бардык өзүмдүн корккон сезимдердин баары менен наоборот күрөшүп баштадым да. Биринчи күрөшүм бул бийиктиктен корком. Бийиктиктен коркуу нерседен ошо менен күрөшүш керек болду да. Менин негизги дагы бир максаттарымдын бири бул парашюттан секирүү. 5 жыл мурун Дубайга барганда парашюттан секире албай койгом. Азыр пландаштырып жатам. Биринчи кадам жасадым. Бишкекте флайжамптан секиргем. Флайжамптан секиргенден кийин ушундай адреналин алдым. Секиргенден кийин бардык нерсени кылыш оңой эле деген нерсе сезим пайда болду да. Море по колено деп коет го. Ошондой эле мен дагы секиргенден кийин бардык нерсени кыла алат экем деген сезим болду да. 2 ай өткөндөн кийин азыр ошол моментти эстеп атам да. Могу обрывтан туруп мага секирген моментти. Уже кайра эле коркуу сезим пайда болду да. Азыр барып кайра секириш мага биринчи жолу секиргенден кыйыныраак болуп атат да. Аны дагы бир жолу секириш керек болуп атат. И ар дайым ушу коркуу сезим менен күрөшүп туруш керек экен. Бирок быйылкы жылы парашюттан секирейин деген план бар. Өзүң ошол коркууларыңды жеңиш үчүн, Коркууларыңды жеңиш үчүн, өзүмө кайра эле мотивация, стимул болуш үчүн. Үй бүлөң менен отурган, кыздарың менен отурганда өзгөчө азыр бактылуу бир убакыт өтүп атканын сезе аласыңбы? Азыркы учурда балдарым менен азыр бактылуу болуп атам дейт. Же кээде ошондой жетишпегендей бир нерселер барбы? Азыркы учурда ошол жана айтып атпаймынбы, 3 жыл талыкпай иштедим деп. Күнү түн иштедим деп. Менин кичинекей кызым келип айтты да. Вы чё, постоянно будете работать? Семейный день кылбайлыбы деп, мен 6 жашар кызым келип айтып атат да мага. Ошондон кийин азыр воскресенье күн мен үчүн семейный күн да. Үй бүлөмө толук бөлгөн күнүм да. Азыр воскресенье күнү иш бардык нерсе токтойт. Жөн гана үй бүлөм менен болом. 6 жашар кызым айтып атат да ошол нерсени. 6 жашар кызым келип кээде жаман жанагындай кыз да. Смышленый деп коет го. Келип жатат дагы анан айтат да. Да, комнатасын карап туруп, комнатаны ремонт кылбайлыбы дейт да. Неге десең, билбейм, цвет жакпай атат, потолок жакпай атат, обой жакпай атат деп уже өзүнүн видениеси бар да. Мен айтып атам го жана азыртан уже өзүнүн эмне жумуш кылгысы келгенин азыртан билет да. Менин 25 жаштагы университетти бүткөн убактым менен 23 жаш деп коелу. 23 жаштагы бүткөн убактым менен азыркы
6 жашар кызымдын экөөнүн ортосунда болгон разницасы бар да. Мм. Мен 23 жашта ким болушумду билген эмесмин. А кызым уже 6 жашта билет да. Мм. Как минимум магазинде соода сатып акча табат да. Мм. 6 жаш, мага 23 жаш. 17 жаш разницабыз ошол жерден билинип атат да. Ошон үчүн жолдомо деп атам. Кечке жолдомо. Мм. Бир тууганыңды жоготупсуң го, кайсы жылдар болчу эле? Ошол жана мен айылда чоңоюп калдым дедим го. 8 бир тууган үй бүлөнүн туугандарымдын арасында деп. Ошолордун эң кичинекей баласы, анын да аты Мунар эле. Мунаш деп коет эле. Экөөбүз тең Мунашпыз. Экөөбүз тең 1 жыл төрөлгөнбүз. Эң жакын, эң ишенген досум эле да. Анал Москвада курулуш тармагында отделка кылчу эле. Менмин деген отделкалардын жумушун ошол кылган да. Ошол айылга келип, жайлоого барып, жөн жерден эле каза болуп калган да. Ошол каза болгондон кийин биринчи жолу ушунчалык адамга болгон сезимимди айтпаганымда ошондо өкүнгөм да. Себеби ага чейин экөөбүз доспуз. Ага деле эч кандай сезимдерди айтпайм. Экөөбүз тууганбыз. Эч кандай ортобузда мындай жана болгон эмес да. Открытый разговор болгон эмес да. Ошону жоготкондон кийин анан кийин ошол сезим боюнча мага ойлор келген да. Ушул неге ушул тирүү убагында айтпай калгам? Неге кылган жокмун деген сезимдер ошондо болгон да. Ошол жоготкондон кийин анан кийин баардык нерсени ойлонуп баштадым да. Себеби ал деле мен менен тең 90-жылкы жигит болчу. Жоготкондон кийин түшүнүп калдым да. Ар бир адам любой күнү жок болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн азыр ошондон кийин эч качан бүгүн кылына турган жумушту эртеңкиге калтырбаганга аракет кылам. Ошондо аракеттенесиңби? Ооба. Чындап элеби? Чындап эле. Чындап эле? Чындап эле. Азыр аракеттенип көрбөйлүбү? Сен качып кетпедиңби? Жумуш катарын сезимдерди. Жок, сезим азыр айырмасы жок. Кандай сезимиң бар? Кимге? Ошол эле коркуу болбосун, эме болбосун, атаңа, апаңа карата кандай сезимдериң бар? Шындыгында аларды аябай жакшы көрөм. Аларды аябай сыйлайм. Алар менен ар дайым сыймыктанам. Аларга болгон сезимимди эч качан айтып бүтө албайм да. 1000 эрт айтсам дагы эч качан жетишсиздүү болот. Сыйлайм, урматтайм. Ар дайым алардын ак батасын алганга аракет кылам. Балким ар дайым ошол нерсе ишке ашпайт, бирок ар дайым ошонун алкагында иш аракет кылам. Ошол эле үй бүлөмө, ата энеме польза алып келейин деп бир гана жумуш эмес, кылган баардык аракеттерим ошолор үчүн. Эмне дегенде? Жакшы көрөсүң? Жакшы көрөм, сыйлайм, Сүйөсүң? сүйөм. Сонун ушул чыгарылыштан кийин бир сөз берип кетсең экен, баргандан кийин сөзсүз түрдө атаңды кучактап туруп, ушул нерседен баштап көрөлү. Сизди өмүрүндө бир дагы жолу кучактаган эмес экен. Сиз бир кучактап коеюнчу деп, келиңиз ата деп туруп. Кандай дейсиң? Болду, жарайт. Мамаңды дагы 2 бетинен өп туруп. Жарайт. Мен сенден бир 2-3 жаш улуу экенмин, 2-3 жаш улуу байке досуң катары ошол задачаны берип кетейин. Иштешип турат экенбиз. Кандай дейсиң? Эсичте Нурланга шылталып койсоң, тиги Мирзаматов Нурлан байке ушундай деди эле депчи. Жарайт. Сонун маек болду. Мунар, сага убактыңа, тажрыйбаңа, айтып кеткен историяңа рахмат. Баягы жаман окуя болуп кетиптир. Ал жакын досуң, тууганың арты кайрылуу болсун. Бирок бул жашоодо ошондой нерсе болуп турат экен. Ар бирибиз ар заматта башка дүйнөгө кетип калышыбыз мүмкүн экен да. Ошого азыркы сезимдер болуп аткан учурда эң бардык нерсени кийинкиге калтырбай, азыркы учурда сезимдерди билдирип жүргөндө пайда бар окшойт деген ойдомун.
Сен дагы ал ойго пикирдешкенсиң. Ошол эле тажрыйбаңа, кылып аткан жумушуңа, блогерлик жумушуңа жана кылып аткан Кыргызстан үчүн кылып аткан салымыңа рахмат. Убактыңа рахмат. Сага эркин микрофон, эркин камера. Калсаң бир биздин көрүүчүлөргө, өзүңдүн аудиторияңа, сени тааныбаган кенен бир аудиторияга бир тилектериң, каалоолоруң, сөздөрүң бар болсо, ошону айтып кетсең болот. Нурлан байке, сизге аябай терең ыраазычылык билдирем. Сиздин жасап жаткан жумушуңуз ар бир сиздин сфераңыздагы балдарга үлгү катары сизди көрүшсө болот. Мен деле сизге ишенип, сизге болгон сыйымды ушул алып барган жумушумду сиз аркылуу жеткиргим келди. Мен айткандай, камерага сүйлөш бул мен үчүн аябай чоң страх эле. Мага окшогон адамдар аябай көп. Камерадан коркпогула. Ар дайым коркуу сезим менен наоборот күрөшкүлө. Бардык нерсе аткарыла турган нерсе. И ошол нерсеге болгону бир аз аракет, бир аз чечкиндүүлүк, характер. Ошол нерсени кылсак, мен оюмча бардыгы боло турган нерсе. Сизге дагы бир жолу рахмат. Сиздин командаңызга, сиздин көрсөткөн мага көрсөткөн ишеничиңизге терең ыраазычылыкты билдирем. Рахмат. Мен камерадан корккон адамдардын биринчи адамдары болуп ошол нерседен өтөм деп эсептейм. И башкаларды дагы эмнеден корксоңор ошол менен күрөшкүлө, ошол менен тескерисинче иштешкиле. Абдан практикалык кеңештер берип кеттиң. Сага рахмат, ошол биздин кылып аткан жумушубузду бартап кеткениңе. Биздин камеранын аркасында турган тобубуз дагы айтып кетти. Биздин креативдик продюсерибиз Адилхан дагы бул жакта отот. Ал командага рахмат, жана ошол эле оператор постановщик Арсенге дагы рахмат деп кетели анда. Жана биздин көрүүчүлөргө. Бул чыгарылыш Мунарбекке арналган чыгарылыш болчу. Мунарбек Чыныбаев курулуш тармагындагы биринчи кыргыз тилиндеги блогер. Жана сиздер менен бирге Нурлан Мирзматов болду. Бул Мирзматов влог. Көрүшкөнчө достор. Бай-бай.